үстүртөн окуп атабыз. Бирок Кур'андын аятын түшүнгөнгө, ошонун тафсирин укканга, маанисине ой жүргүзгөнгө убакыт берүү бул өтө негизги ушул сөз. Тадаббур деп коет. Тадаббур Кур'андын аятында ой жүргүзүү. Жөн эле окуп өтүп кетип калбастан токточу. Ушул аятта жараткан Алла эмне деп жатат? Кайрылуусу, буйругу, насааты жараткан Алла Таала эмне деп жатат? Ошончо туугандар, Кур'анда Алла Субханаху ва Таала бенде менен Алла Тааланын ортосун байланыштыра турган китеп ушул да. Акыйкатты баян кылган китеп ушул. Өзүңүздүн акыйкатыңызды билгиңиз келсе, Кур'анга кирсеңиз билесиз. Инсан эмнеден жаралып, эмнеден түзүлүп, кантип жаралып, кандай инсандарга Алла Тааланын тарабынан неиматтар берилип, аны кандай колдонулганын баардыгы Кур'анда айтып берет. Максатын айтып берет, иштетүүсүн айтып берет, натыйжасын айтып берет. Сен мындай амал кылсаң, мындай натыйжа күтүп турат сени. Сен момундай амал кылсаң, мындай натыйжа сени күтүп турат дейт. Адам баласы натыйжаны карап жашаш керек. Сыно башталат качан? Балагаттан. Уул бала, кыз бала качан балагатка толгондо сыно башталды. Сыно качан бүтөт? Ажал. Адамга өлүмгө ошого чейин сыно бүтпөйт. Азыр ооруп атам, карызга баттым, кыйналып атам, кырсыктап калдым, же болбосо жыргап атам, ден соолугум жакшы, тойлор болуп атат. Сыно бүтө элек. Сыно бүтө элек. Бүтпөйт сыно. 24 саат сынодобуз. Сыно ажал менен бүтөт. Финиш мындай айтканда балагат, то есть старт. Финиш бүтө турган ажал менен да. Ошо ажалда эми мына ушундай сыно бүтөт. Ошондо бүтөт. Результат, натыйжа качан чыгат? Качан адамдын денесинен жан чыкканда чыгат. Бул жактан адамдын денесинен жан чыгат, бул жактан Алла Тааланын тарабынан результат чыгат. Натыйжа чыгат, жыйынтык чыгат. Бул кайсы жакка барат? Бунун түбөлүктүү ахирети кандай болот? Ошончо Кур'ани Каримде Алла Субханаху ва Таала оңолуубуз үчүн берген китеп. Ар бир адам оңолгонго, тазаланганга муктаж, тарбияланганга муктаж. Кур'ани Карим адамдар оңдогонго, тарбиялаганга, тазалаганга, адамды чыныгы адам кылганга баарыбыз муктажбыз. Ошон үчүн өзүбүздү Кур'анга салайлы. Өзүбүздүн амалыбызды Кур'анга салыштырайлы, таразалайлы. Мен амалымга кыямат күнү Кур'анга салыштырып Алла Таалам эсебин алат. Кур'ан китепти коет. Ар бирибиздин амалыбызды Кур'андын стандартына, Кур'андын таразасына өлчөнөт. Канчалык сиздин бу дүйнөдөгү жашаганыңыздын амалдары Кур'анга лайык келет, лайык келбейт. Ушуга жараша. Ишенимиңиз лайык келеби, келбейби? Ибадаттарыңыз лайык келеби, келбейби? Мүнөз, кыял, жоруктарыңыз лайык келеби, келбейби? Мамилелериңиз атаңыз менен болгон, апаңыз менен, аялыңыз менен, соодагерлер менен, сатуучулар менен, партнерлор менен, чоңдор менен, кичүүлөр менен, тирүүлөр менен, өлүктөр менен, жаныбарлар менен, кошуналар менен, сапарлаш менен мамилеңиз кандай эле? Алды берди де баардыгы Кур'анга салыштырат. Жашоо тиричиликте тырмагыңы чачтан тартып буттун тырмагына чейин ушу жашоо тиричилигиңиз пайгамбарыбызга окшошобу, сизге окшошпойбу? Өң башыңыз кимге окшошот? Кур'анга салыштырат. Ошон үчүн касиеттүү, кереметтүү китепке убакыт бөлөйлү. Алла Тааланын китебин туура окуганга дагы жана маанисин туура түшүнгөнгө дагы. Анан буга амал кылып, сахабаларда кандай эле? Илим алат эле, дароо амал кылат эле, башкаларга жеткирет эле. 3 иш сахабалардын жашоосундан табылат да. Илим, амал, дават. Сахабалар эмнени пайгамбарыбыздан үйрөнсө, эмнени Кур'андан үйрөнсө, эмнени алса,
илим ала турган болсо дароо ошого амал кылат эле. Илим амал менен бирге болчуларда. Билип коюп, үйрөнө берели, маалымат ала берели, анан кезеги келер амал кылганга андай эмес эле. Bir ayat bilse ошого амаллат эле, аны жеткирет эле. 10 ayat bilse аны аны амаллат эле, аны жеткирет эле. Ошон үчүн иншалла биз дагы үммөтбүз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кыямат күнгө чейин келе турган. Биз ушу 3 ишти аткарышыбыз керек. Илим алышыбыз керек, ага амал кылышыбыз керек. Ошо менен токтоп калбастан башкалар менен бөлүшүшүбүз керек. Бул баалуулукту, бул жакшылыкты жайылтышыбыз керек. Алла берген эң улуу неематын динди, алхамдулилlah бул неематты, бул акыйкатты өзүбүз амал кылып башкаларга жеткиргендин аракетинде болушубуз керек. Өткөнкү сабакта Табарак Мүлк сүрөсү айткан элек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мүлк сүрөсүн уктабастан туруп жатпайт эле. Кабырдын азабынан куткаруучу, кабырдын азабынан сактоочу, таасири өтө күчтүү Мүлк сүрөсү 30 аяттан турат. Ошондо айткан элек биз дагы окуйлу, жаттайлы, мааниси менен көңүл буруп окусак таптакыр башкача. Алла ааламды кандай жаратты? Кандай падыша? Асманды кандай, жерди кандай, жылдыздарды кандай, максаты кандай, асманды кантип кооздоду? Алла Тааланын жараткандан бир кемчилдик, кымтык таба аласыңбы? Асмандын бир тешик бешиги барбы, кыйшык бешиги? Барын Алла субханаху ва таала булардын бардыгын айтып келип, мынакей эми ушундай Алла Тааланы четке каккан, ушундай жаратуучу жалгыз, чыныгы бадыша, шериги жок, ишенбеген адамды капыр деп айтат. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Жана өз робелерине капырлык кылгандар үчүн дозоктун азабы бар. Жана кандай дагы бул жаман кайтуу, кайтып бара турган кандай дагы жаман жай. Алла субханаху ва таала бул жерде мынандай деп айтып атат. Демек ушу өз жоктон бар кылган затты Алла субханаху ва тааланы четке кагуу, ишенбеген бул чоң күнөө, буну капыр деп айтат. Капыр деген сөздүктөчү хува сатр вал тагтия. Капырлык деген сөздүктүн мааниси жаап коюу. Ушуну айтып коет. Шариятта капырлык деп не деп айтатса, имандын каршысында келет. Иман деген эмне? Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам алып келгенди Алла Тааланын тарабынан зарыл нерселерин тастыктоо. Ошого тастыктабай, такзиб, жалганга чыгарууну кафырлык деп коет. Иман шариятта угуңуз, хува тасдиқун наби саллаллаху алейхи ва саллям фи кулли ма жаа бихи ва улима мин ад-дин бид-дарура. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген жана динден зарыл болгон нерсеге, ишеним зарыл болгон нерсени тастыкташ керек. Динде Алла Таалага ишеним келтирүү зарыл. Периштелердин эктептерге, ахиретке жана башка намаз жана өкүмдөр бар Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыз алып келген. Ошону тастыктагандын аты иман, жалганга чыгаргандын аты капырлык. Капырлыктын, куфурдун эки түрү бар. Ал-куфрул акбар ва хува ал-куфрул иътиқади al-mukhrij anil iman wal milla wal mujib lil khulud abadi fin-nar. Капырлык деп Куранда да, хадисте да ушу сөз келет. Бири болот тугандар чоң капырлык. Ал деген этикаттагы капырлык айтылат, жүрөктөгү. Бул угуңуз имандан, динден чыгарып берет. Жана түбөлүктү дозокто калтыра турган капырлык. Экинчиси шүгүрсүздүктү дагы капырлык деп коет, бул кичинекей. Бирок буну куфраны не'ма, не'матты четке кагуу. Бул дагы ал-куфрул асгар деп коет. Бунун өкүмү күнөө жана чоң күнөөлөргө кирет. Имам Бухари рахматуллахи алейх өзүнүн китебинде Бабу куфранил ашир деп атайы ушундай бир бап тема койгонда,
Фаида актару ахлиха ан-ниса якфурна. Маңа дозок көрсөтүлдү. Карасаң көпчүлүгү аялдар экен. Алар якфурна, капырлык кылышат. Кыйл аякфурна билла, пайгамбарыбыз айтты да, капырлык кылышат деп. Пайгамбарыбызга суроо берилди. Алар Алла Таалага капырлык кылышабы дегенде, пайгамбарыбыз айтты: "Якфурнал ашир", жок, күйөлөрүнө деди. Жолдошторуна. Мындайча айтканда, якфурнал ихсан, күйөөсүнүн кылган жакшылыгын четке кагат. Күйөөсүнүн берген кылган жакшылыктарын, ошонун бардыгын не кылат? Четке кагат. Неематына шүгүрсүз, кылган жакшылыгына шүгүрсүз, кылган жакшы мамилесине шүгүрсүз, ушуну куфраны не'мат, куфранал ашир деп коет тургандар, күйөөсүнө шүгүрсүздүктү дагы кафырлык деп айтат. Бирок баягында динден чыгара турган кафырлык эмес, туган бирок күнөөгө батыра турган кафырлык болчу. Пайгамбарыбыз хадисте уланткан: "Лау ахсанта иля ихдахунна ад-дахр, сумма раат минка шей'a, қалат ма раайту минка хайран қатту." Егерде сен бир өмүр ага жакшылык кылсаң, кийин сенден бирар нерсени көрүп калса, айтат экен да: "Мен сенин вообще жакшылык көргөн эмесмин." Болсо өмүр бою жакшылык кылгансың дейт. Эми албетте аял зат дегенде энелерибиз деле бар, эжелерибиз деле бар, кыздарыбыз, карындаштарыбыз, аялдарыбыз деле бар. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Я ма'шаран ниса", ey аялдардын жамааты, тасаддақна, садака берип туруңларсыздар. Миражга барып Алла субханаху ва таала дозок бейишти көрсөткөндө көпчүлүгү аялдар экен деген. Көпчүлүк деп 51% айтат да. 49 дозоктун 100%-ынын 49 эркек болсо 51 аял экен деген сөз да. Кыскасы 51ден көп да була. Кандай болгончокто да ошондо анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол аял заттарга, өзүнүн жубайлары, сахабалардын аялдарына бардыгына: "Ey аялдардын жамааты, ма'шаран ниса" деп кайрылып атат. Садака берип тургула, көпчүлүгүңөр тиякта экенсиңер. Не себептен деп сурашты. Не себептен деген сурашты. Анда айтты: "Ял'анна ва якфурна", ушу экөө келет да, силер көп каргайт экенсиңер dedi. Не деди? Көп каргайт экенсиңер. Эки сөздүн бирөөсүндө эле тияктан сөзгө баягында связка слов да. Жөн эле сөз сүйлөп барып эле карга берет. Жөн эле сөз сүйлөп эле карга берет. Экинчиси, күйөөлөрүңөргө өтө шүгүрсүз экенсиңер. Бул кыйналып бечара канча терлеп, ушу колун мазол кылып, тырманып, эптеп таап келип атса, сага берип атса, ошого рахмат айтпай, рахмат айтпай анан ушул аз же болбосо деп кыскасы кадырсыздык кылып коет экенсиңер дейт. Ошондуктан урматтуу аялдарга пайгамбарыбыз айткан тургандар, демек ушул нерседен эки нерсе сактаныш керек экен. Кайсынысы? Наалат айтып каргагандан, экинчиси тугандар шүгүрсүздүктү. Бунун оңой жолу, наалат айтып каргагандан оңой кутула турган жол тилди кармоо. Тартыш керек. Куффа алейка хада. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан Муаз разияллаху анхуга. Себептен Муаз разияллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сураган эле: "Ушундай амалды айтыңыз, я Расулалла, мени бейишке киргизе турган, дозоктон узак кыла турган." Өзү чыныгы Алла киргизет. Бирок бул жерде фаил мажази деп коет, эми себеп ал амал. Пайгамбарыбыз айтты: "Сен өтө улуу иш тууралуу сурадың" деди. Ошо амалды сурап атат, бейишке киргизе турган, дозоктон узак кыла турган. Аллага ибадат кыл, намаз оку, ага ширк келтирбе, намаз окугун, орозо туткун, зекетиңи бергин, ажылык кылгын. Мен сага дагы айтып коеюнбу деди. Иштин тамырын, негизин, жана иштин төөнүн өркөчү болот го, ошонун түбү чокусун. Ар бир иштин негизи бул ислам деп узун хадисте келет. Ушулардын бардыгын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып келгенден кийин акырында ушундай айткан эле: "Ушулардын бардыгын колуңа алыш үчүн, бекем кылыш үчүн мен сага бир жакшылык айтайын.
айтыңыз деди эле тилди карма деген да. Анан айткан Муаз разияллаху анху, я Расулаллах, биз тилибиз менен сүйлөгөн нерсебизде азапка тартылып калышыбыз мүмкүнбү? Пайгамбарыбыз айтты, энең сени жоготсун. Эмне деп айтып атасың сен? Адамдын тили бар го, чөптү оргондо, орок оргондой, кудум ушундай ооруп алат деди. Орок мындай экен да, тез. Чөптүчү кичинекейин дагы, чоңун дагы, бышканын дагы, бышпабаганын дагы, чиригенин дагы, ылгабастан туруп бардыгын оргондой, тил дагы жакшы жаман ылгабастан баарын оруп салат экен да булчу. Ошон үчүн тилди карма деди. Эми тилди кармаганда сүйлөбөй коелу. Анда Куранды ким окуйт? Анда зикир ким кылат? Анда даватты ким айтат? Анда сабакты ким айтат? Сүйлөбөй коебуз. Жок. Пайгамбарыбыздын башка хадисинде маалым болот. Ал кандай деген? Пайгамбарыбыз айткан мындай. Ким сүйлөсө, жакшы сөз сүйлөсүн. Болбосо үн чыкпасын деген да. Ошон үчүн тилди эгерде бир зикирге көндүрсөк, Куранга көндүрсөк, жакшы сөзгө көндүрсөк, чын сөз сүйлөгөнгө көндүрсөк, тилибизди зикирлерге көндүрсөк, Кудай кааласа каргаганга, сөккөнгө болбой эле калат, убакыт болбой эле калат. Болбоду дегенде толук жоюлуп кетпесе адам азаят точно. Барып, алхамдулилля, бунун тили туура иштетилип калат. Тилди туура иштетүү өтө чоң нерсе. Дүйнөдөгү бузукулуктун бардыгы, келишпестиктин бардыгы тилдин бузулган себебинен. Тил бузулса, эки адамдын ортосунда ол бир эки коомду бузуп салат, эки улут урууну, эки мамлекетти бузуп салат тил. Эгерде тил оңоло турган болсо турган, эки адамды дагы, эки элди дагы, эки улутту дагы, эки мамлекеттин дагы башын бириктире берет тил. Тил жөнөкөй нерсе эмес экен да бул. Ошон үчүн айтып коет, жирмуху сагир ва журмуху кабир. Көлөмү кичинекей эле го, бирок иши жаман чоң да тилдин иши. Өтө бунун кесепети чоң дейт. Көлөмү кичинекей эле, бирок кылган ишин кара, өтө чоң. Ошон үчүн туугандар, иншалла, мынакей айтып атат бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям экинчи куфр, кичинекей куфр деп коет. Буну хукмуху хукмул мааси вал кабаир, чоң күнөөлөрдүн өкүмү, күнөөнүн өкүмү бул. Бул мисали якфурнал ашир, күйөөсүндө шүгүрсүздүк кылуу деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте эскертүү берип атат. Аялдарга, эркектерге эскертүү берилген. Мындай деп ойлоп калбасын, пайгамбарыбыз эркектерди тегеле койтур деп өтө катуу айткан. Алсаң аманат, үйлөнүп атканыңда билип кой. Бул Алла Тааланын аманатын алып атасың. Жөн эле сен аял алып аткан жериң жок. Алланын аманатын алып атасың. Кыянат кылба. Жооп бересиң буга. Буну багуу. Сен камсыздаган мени, тамак ашы, кийим кечесин, турак жайын сенин мойнуңда. Кыямат күнү сен жооп бересиң. Ушу бузулганда дагы, оңолгонда дагы, диндарына дагы бардыгына сен жооп бересиң деп. Эркекке катуу мойнунда койгон. Бирок аялдарга дагы эмне деди пайгамбарыбыз эскертип? Эми колунан келген бечара аракет кылып сени багып атса, кадырлап кой. Шүгүрсүздүк кылба. Сенин эч бир жакшылык көрбөдүм деп тилиңен айтып жүрбө. Ушуну айтып коет, якфурна деп коет ушуну. Шүгүрсүздүк дегенде. Буну чоң күнөө катары эсептешкен алымдар, чоң күнөө киргизген буну, чоң күнөө киргизген. Ошон үчүн Кур'анда айтат: "Валахунна мислу лази алейхинна бил ма'руф, ва лириджали алейхинна даража, валлаху азизун хаким." Аялдарга дагы ошо алардын мойнунда кандай укуктар болсо, кудум ошондой эле жакшылык милдеттери бар, эркектерде дагы. Ибн Аббас разияллаху анхудан мындай деген сөз бар да. Ибн Аббас разияллаху анхума айтат: "Инни ла ухиббу ан атазайян лил мар'a кама ухиббу ан татазайян мар'a ли." Мен кандай жакшы көрөм дейт. Аялга бир чырайлуу, кооз болуп көрүнгөнүмдө, ошондой эле аял дагы мага чырайлуу, кооз болуп зыйнаттанганын аны да жакшы көрөм дейт. Буну карап туруңуз мындай деп. Бул жерде үй бүлөлүк маселени айтып атат да. Ошон үчүн иншалла күйөөсү аялына кооздонсун, жасансын. Аялы болсо күйөөсүнө кооздонсун. Башка эркектерге эмес, башка аялдарга эмес. Бири-бирине шарият уруксат берди. Шариаттын чегинен чыкпай, машалла жасаңгыла. Бири-бириңерге жаккыла. Таза жагынан, жыпар-жыт жагынан, машалла жакшы
маанай жакшы жарык, машалла жүз жагынан. Алхамдулилlah, бул динибиз. Муашара бул. Жашоо алхамдулилlah. Буга улуу соо болот. Ошон үчүн мына жерде айтып аткан Алла Таала хадистерде демек аялдарга жакшылык кылууга осияттар келип атат, жакшы мамиле кылууга осияттар келип атат. Буну дагы ва анна залик минал иман, бул имандан. Аялдарга жакшылык кылууң, аялдарга жакшы мамиле кылууң, аларга өзүң жубайыңа кооз болуп, сулуу болуп жасанганың имандан. Аларга жакшылык кылганың имандан. Ла мин бабил имтин алейхинда. Аларга бир жакшылык кылып, милдет кылып отурган баптан эмес, мындайча айтканда угуп алыңыз. Сиздин мойнуңуздагы милдет. Аялды багычу. Сиздин мойнуңуздагы ошо акысы сен кылышыңыз керек. Мен сага ушундай кылдым, мындай кылдым деп милдет кыла албайсыз да. Милдет кылып бөлөк. Мойнуңузда милдет, силердиңизге жоопкерчилик бул бөлөк. Сиздин мойнуңузда жоопкерчилик. Сиз аткарышыңыз керек. Кээ бирлер айтат го, мен аялымды багып атам. Токто. Сен багып атам деп жөнө бир сырттагы бир жоопкерчиликсиз, сиздин жообуңузда эмес да, ошондой адамга айтсаңыз мейли, ошондо да мен сени мындай багып атам. Жок. Аялыңызга багуу сиз милдеттүүсүз, жоопкерсиз. Буну багып атам деп айтканга акыңыз жок. Багышыңыз керек да. Бул имандан. Абу Хурайра разияллаху анху айтат: "Акмалу муъминина иманан ахсанухум хулуқан ва хиярукум линисаихи." Момундардын арасында иманы толугурагы ким? Кимдин кулк мүнөзү чырайлуу болсо, ошонун иманы толук. Жана силердин эң жакшыңар, мыктыңар аялдарына жакшыңар, мыктыңар деп атпайбы? Айша энебиз айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инна мин акмали муъминина иманан ахсанухум хулуқан ва алтафум би ахлихи." Момундардын иман жагынан толугурагы алардын кулк мүнөзү чырайлуурагы жана үй бүлө бала чакасына боорукерлиги. Мындайча айтканда туугандар, кулк мүнөзүнө чырайлуу болсун, үй бүлө бала чакага боорукер болсун. Таш боору болбосун да. Таш боору болбосун. Пайгамбар бир хадисте өзү айткан: "Хойрукум ли ахлихи ва ана хойрукум ли ахли." Силердин эң мыкты жакшыңар аялдарыңарга жакшыңар. Мен дейт, ана хойрукум ли ахли, Аллаху акбар, мен үй бүлө бала чакама эң жакшымын дейт. Силер үчүн да үлгү катары айтайын. Бул жерде кем Куранга келе турган болсо, "Валилладина кафару би роббихим адабу жаханнам." Жана өз робу жаратуучуларын, жаратуучу бадыша, рызкы берүүчү, бардык маани өзүнө камтыйт. Ошого капырлык кылгандарга не деди? Адабу жаханнам. Дозоктун азабы бар. Дозоктун азабы бар. Бул жерде "Валилладина кафару би роббихим" деп өз робуларын капырлык кылган дегени, кээ бирлер Алла Тааланын бар экенине ишенбейт. Кээ бирлер бар экенине ишенсе, бирок жалгыз экенине ишенбейт. Кээ бирлер Алла Тааланын кандайдыр бир сыпаттарын четке кагат. Кээ бирлер Алла Таала иман келтиргиле деп буйрук берген, ошолорду четке кагат. Тагдырга иман келтиргиле деди. Периштелерге иман келтиргиле, мен түшүргөн китептерге иман келтиргиле, мен жиберген пайгамбарларга иман келтиргиле деп ушуларды кагуу дагы капырлык болуп калат. Алла Тааланы четке кагуу ушу менен де токтобойт. Бирөө Алла Таалага ишенем дейт, жалгыз дейт, бирок Алланын пайгамбары Мухаммадка ишенбейм. Мусулманбы? Жок. Алла Тааланы түшүргөн китеп Куранга ишенбейм. Мусулманбы? Жок. Мен бир жалгыз Кудайга ишенем деп, бирок Куранга ишенбей койбосо, адам капыр болуп калат. Буну дагы жакшы түшүнүш керек да. Демек, Алла Таалага ишенүү жана Алла буйрган нерсеге да ишенели. Аны да четке кагуу бардык ушуга кирет капырлыкка. Ошондойлорго эмне бар дейт? Дозоктун азабы бар. Дозоктун азабы бар дейт. Өз үчүн чынына келгенде туугандар, жараткан Алла субхана ва таала баарыбызды жоктон бар кылган. Кантип сизди бар кылганга ишенбейсиз? Сизде акылыңызга, оюңузга мындай кыял келиши мүмкүн да. Өзүмдөн өзүм эле жаралсам керек депчи. Сиз жок элеңиз, жокту ким бар кыла алат?
жоқты жоқ өзі бар қыла албайт. Жақсы түшүнүңүз. Сіз жоқсыз. Мойнуңа алып атасыз да мен жоқ элем туура деп. Канчанчы бир жыл мен жоқ элем деп. Жоқтучу, мындай жоқты жоқ бар кыла албайт эч качан. Бир бар зат ошону бар кылат да. Айтышыңыз мүмкүн ата-энем да мени. Токтоп туруңуз, анда ата-энеңизди ким? Суроо токтобойт, кете берет. Анын ата-энесин ким? Анын ата-энесин ким деп кетет. Биринчи адам атабызга токтобойбуз. Адам атаны жокту, өзүн өзү бар кылдыбы? Эч ким өзүн өзүн бар кыла албайт. Эч ким өзүнө өзү жашоо бере албайт. Жашоо берилет. Жашоо берилет. Аллахтын тарабынан бизге берилип атат. Ошон үчүн буга четке какпай, ишенейли. Алла айтат: "Кайфа такфуруна биллахи ва кунтум амвата". Силер Алла Таала жаратуучуну кантип четке какасыңар? Силер өлүк эмес белеңер. Өлүк дегениңер силердин жаныңар жок эле. Силер таптакыр жок элеңер бу дүйнөдө. Фа ахьякум, силерге Алла жашоо берди. Сумма юмитукум, андан кийин силерге өлүм берет. Сумма юхикум, кайра силерге жашоо берет. Сумма илайхи туржаун, жана ага баарыңар кайтып барасыңар. Мына кандай деп аталасың? Бизде жок элек, жоктон бар болдук. Алла Таала маз бар жашоо берип атат. Bundan keyin ölüm berет, ага деле ишенебиз. 100 жылдан кийин беребиз, 150 жылдан кийин, 10 жылдан кийин, 20, канча жыл болсо дагы Алла Таала муну өзү чечет, берет өлүмдү баары. Андан кийин ошо ойдон токтоп калбайт. Сумма юмитукумдан кийин. Сумма юхикум. Аллаху акбар. Андан кийин Алла кайра тирилтет, кайрадан жашоо берет. Тирилгенден кийин сумма илайхи туржаун, Аллага кайтып барасыңар дагы отчет бериш үчүн. Эсеп китеп бериш үчүн. Бу дүйнөдөгү келип кеткениңердин, кылган амалдарыңардын бардыгын жообун бериш үчүн барасыңар. Алла айтат: "Ам хулику мин гайри шей, ам хумул халикун". Не адамдар эч бир жаратуучусуз эле өздөрү жаралып калдыбы? Же булар өздөрү жаратуучубу дейт. Алланын суроосун көрдүңүзбү? Андай эмес. Бизди башка бирөө жараткан эмес. Биз жаратуучу эмес, биз жаратуучу Алла. Kur'an'da hal ata alel insan hinu mined dahr lam yakun şey'en mazkura. Kur'an'da qarаңыз ne deyip Allah Taala. İnna halaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kur'an'da uğaylı, manisine көңүл бурайлы. Айтат: İnsanга doğrulardan ушундай bir doğru өткөн, insan eski alına turgan nerse emес эле. İnsan biri mындай эстей турган, ушунун аты ушундай. Мисалы 50 жылында жакыныраак болуп калат, арабызда андан чоңдор улуулар эле болушу мүмкүн. 80 жыл деп коеюн, 70 жыл биз жок элек. Бизди эч ким эстебейт эле. Биздин атыбыз жок эле, улутубуз жок эле, уруубуз жок эле, өңүбүз жок эле. Эч нерсебиз жок эле, жаныбыз жок эле. Макулу? Өзүбүз жок болгондон кийин биздин байлыгыбыз каяктан бар эле? Биздин байлыгыбыз, үйүбүз, жерибиз, атыбыз, эчтекебиз жок эле да. Биз өзүбүз вообще эле жок эле. Алла Таала айтып атпайбы? Сен жок элең деп. Эске алына турган нерсе эмес элең деп. Мынакей, мунаны карап туруңуз, шай'ан мадкура дегенче эске алына турган нерсе дейт да. Орусча айтат мындай. Не дейт? Он был вещем невспоминаемым. Ушундай нерсе эле инсан эч ким эстебеген. Биз ушундай нерсе элек бир убакта бирөө дагы биз тууралуу билбейт эле да. 70 жыл мурда биз тууралуу билбейт эле. Азыр эми билдим, сиз ам интернетке чыгып бардыгына билинип алдыңыз. Мен бармын, мен дагы билип койгула. Мен келгенмин дүйнөгө. Мен дагы жашап атам. Силер катары мынакей сүйлөй алам, уга алам, иштерди кыла алам. Жакшы дагы, жаман дагы сүйлөй алам. Деп азыр өзүбүздү таныттык да азырчы. Досторго таныттык, классташтарга, курсташтарга таныттык. Мен бармын деп, мына менин паспортум деп, чет мамлекеттерге чыгып, границаны бардыгын таанытып атабыз. Бирок Алла айтып атат, туура, азыр кой, мейли. Бирок сен алданма, кичине аркага жылсаң, акыйкат түшүнөсүң дейт. Аркага пленка, жашоонун пленкасын аркага түрүп келсең, баары эненин ичине киресиң, атанын белине чыгып туруп эле так жок болуп кетесиң. Мен кайдан келдим деген суроо берген киши жок.
Ким мени алып келди деген суроо берген киши жок. Эмне үчүн алып келди деген суроо берген киши жок. Ошол көз бергенге бир рахмат айтып коеюн, кулак бергенге рахмат айтып коеюн, өпкө бергенге рахмат айтып коеюн, жүрөк бергенге рахмат айтып коеюн, мээ бергенге айтып рахмат айтып коеюн деген киши жок. Илля машаалла, илля машаалла. Бир кээ-бирлери, конечно, алхамдулилля, буну билет, буну туюнат, буну тааныйт, буну сезет, буга шүгүр кылат, бул акыйкатты билет. Аллага шүгүр, көзгө көрүнбөйт. Көзгө көрүнбөгөн көп нерселер бар да. Жаныбызда канча периште отурат билесизби азыр? Көзгө көрүнбөй эле турат го. Канча периштелер бар? Биздин баарыбыздын жаныбыз бар. Ушул жерде бирөөбүздүн жаныбыз чыгып кетсин, көзгө көрүнбөй эле турат, анын жанын эч ким көрө албайт. Акылды эч ким көрө албайт. Толтура нерселер бар. Өтө баалуу нерселер өзү көзгө көрүнбөйт. Баасы жок нерсе көрүнөт да ушунда. Ана Алла Таала эмне деп атат? Инна халакнал инсана мин нутфатин амшажин. Куранга көңүл бурайлы. Кошмо суудан жараттык инсанды дейт. Атанын, эненин кошмо суусунан жараттык инсанды дейт. Аллаху акбар. Бир эле суудан жара албайт да, атанын суусунан, атанын бел суусунан эле жара албайт инсан. Ошон үчүн кээде энеге окшоп калат. Пайгамбарыбыз айтканда саллаллаху алейхи ва саллям. Кошмо суу кандай дейт? Карасаң, кээде бала энеге окшойт, атага эмес. Бу каяктан келип калды? Атанын, эненин экөөнүн тең суусуна аралашма суу. Амшач деген ошол кошулманы айтат. Аралашманы. Не дейт? Набталихи. Биз о жаратканыбыздын максаты биз аны сынайбыз. Фажалнаху самиан басиро. Угуучу кылып койдук, көрүүчү кылып койдук. Болосо ушу бир тамчы суу эле, азыр уга турган жаны бар, ушундай жандык кылдык да буну. Уга турган кулагы бар, көрө турган көзү бар, машалла. Эчтекеси жок эле бунунчу. Эчтекеси өзүнүкү эмес. Бардыгы берилген Алланын тарабынан. Эми ушундай Алла Тааланын четке какканга анан эмне болуш керек анан? Торт бериш керекпи? Жок, тозоктун азабы. Ушуну тааныбаса, жаратуучусун тааныбаганга өзү ол достойный да тозокко чалчы. Ушундай жаратуучуну тааныбаганга ошо Алла Таала айтат: "Валилладина кафару би роббихим адабу жаханнам." Ким өзүнүн жаратуучусун, өзүнүн робусун, рызкы берүүчүсүн, жашоо берүүчүсүн, өң түс берүүчүсүн тааныбайбы, четке калып, Аллаху акбар. Ошого тозоктун азабы. Ал татыктуу ошого. Ал лайыктуу ошого. Ана ал тамаша жай эмес да алчы. Өтө жаман жай. Аз келет ага. Дозок деген сөзчү бу алам лидарил адаб ва лиқабul илахи. Дозок деген эмне өзү? Арабча жаханнам. Жаханнам деп коет дозоктучу. Бул алам, мындайча айтканда, бул ушундай бир жай экен. Алланын азаптай турган, Алланын каары, жаза бере турган жай экен да. Дозок дегенчи. Кандай сөздөн алынган? Мындай сөздөн алынган. Ракия жаханнам иза канат баидатал қар. Жаханнам деген сөзче ал терең кудукты айтат экен да. Дозок аябай терең да. Чуңкур дейсиң. Ой, чуңкур дозокчу. Мынакей мен силерге айтып берейин. Куранда айтат: "Иннал мунафиқина фи даркил асфари минан нар." Мунафиктар каяка барат билесиңби? Дозоктун эң түбүнө барат. "Валан таҗида лахум насира." Аларга эч кандай бир жардамчы таппайсың дейт. Муслим, Сахи Муслимде риваят келет. Абу Хурайра разияллаху анхудан айтат: "Кунна ма Расулилла саллаллаху алейхи ва саллям." Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам менен биз бирге элек дейт. Абу Хурайра айтып атат. "Из самиа вajbatan." Пайгамбарыбыз ушундай бир үн укту. Өтө катуу үн. Кандай үн десеңиз, сауту сукуту шей сакил. Өтө салмактуу нерсе асмандан түшсө, жерге же болсо жогору жактан түшсө, бизде канча этаж эң бийик бар. Мен вертолет менен таштай берсем бир тонна ташты. Өтө оор салмактуу нерсе түшкөндө ошону вajba деп коет экен. Ушундай үн укту деп. Факала наби саллаллаху алейхи ва саллям: "Тадруна ма хада?"
Пайгамбарыбыз айтты, билесиңерби деди, мына ал үндү деди. Дуң эле дейчти да. Кулна Аллаху ва расулуху а'лам. Сахабалар айтышты, Абу Хурайра разыяллаху айтат, биз каяктан билербиз? Алла нечиси билүүчүрөөк алар деди. Пайгамбарыбыз айтты, хада хажарун ай азимун румия бихи финнар мунзу 70 халифан ай амман фахуа яфи финнар ал'ан хатта интаха ила qa'riha. Бул ушундай чоң таш түштү дейт. Ыргытылган экен дозокко. 70 жыл мурда. Канча жыл мурда? 70 жыл мурда ыргытканы фахуа яфи финнар, бул дозокко кулап түшүп келатат дейт. Ал'ан азыр дейт, хатта интаха ила qa'riha, түбүнө азыр жетти дейт. Дозоктун чукурун, тереңдигин айтып атат. Канчалык чукур, канчалык терең. Эгерде мына азыр самолеттон асманга алып чыгып туруп 15-20 километр дагы канча бийик чыксаңыз чыгыңыз, бир тонна ташты ыргытып берсеңиз, канча секундада келет жерге. А бул ошончу башынан дозоктун четинен кулатканда 70 жылдан бери келатат дейт. Bir gün öttü, bir ay öttü, dagы эле түшүп келатат. Bir жыл öttü, dagы эле түшүп келатат. Ушуга окшогондон дала 70, анан түбүнө эми жетти деп атат. Раваху Муслим, имам Муслим рахматуллахи алейхи риваят кылып атат. Бул сахих хадис туган. Эми мына дозок тамаша эмес экен билдик да. Ошо Алла Таалам баарыбызды дозоктун отунан сактасын тугандар. Ата-энелерибизди, бир туугандарыбызды, жалпы мусулмандарды, эркектерин, аялдардын терүүлөрүн, өткөндөрүн баарыбызды Алла Таалам дозоктун отунан сактасын. Бул дүйнөдөгү азап эмес. Кыйынчылык эмес. Оору эмес туугандар. Чыныгы азап, чыныгы кыйынчылык, кордук тиякта. Адабу жаханнам, дозоктун азабы жөнөкөй эмес экен да туугандар. Буларга дозоктогу азап түрлүү. Хамим деп кайнак суу. Башынан куйганда, ласуб аля руусихим, баштарына куйулат дейт. Башта ол кайнак суучу, биздеги эң кайнак суу кандай? Мүмкүн терини эме алып кетет да, шылып кетет. Эти калат да, сөөгү калат да. Жок, бул эритип берет. Бул кайнак суу эритип, бул жагынан чыгарып берет дейт. Кадамына чейин чыгарып салат бул. Бирок кийин бул капыр кайра кандай болсо, ошондой кайра денеси жаңыланат, кайра азап берилет. Кайра жаңыланат, кайра азап берилет. Бул туугандар тамаша эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткан, бул мына сиздер көрүп аткан адам баласы от жагып атпайбы? Абу Хурайра разыяллаху риваят бар, пайгамбар айтат, нарукум хадихи, бул силердин отуңар бар го азыркычы. Көмүр, жыгач, көң, дагы эмнелер бар, лава, газ, ушулардын бардыгычы. Ма юқиду ибну адам баласы жаккан нерселерчи. Жузун вахид мин 70 жузан мин нари жаханнам, бул дозоктун отунун 70-нин бири, 70 бөлүктүн бири. Сахабалар айтышты, валлахи иннаха ла кафия. Ушу деле дүйнөнүн деле оту жетиштүү өзүчү. А бул кандай? Ар биринин ысыктыгы 70. Ар биринин ысыктыгы ушундай да. Буну устаздарыбыз мындай деп түшүндүрөт эле. Хафиз Мунзири мындай деп түшүндүргөн. Иннаха фуддилат алейха би 69 жуз'ан куллухунна мисла харриха. Дозок жакшы түшүнүп алыңыз. Оттучу толук муздаткан. Бул жака чыгарып туруп, дагы толук муздаткан. Дагы чыгарып толук муздаткан. Ушинтип 69 жолу муздатылгандан кийин 70-чи мына биздин дүйнөдөгү от экен да. Эми тияктагы эң башы кандай болду экен ал? Ар биринин ысыктыгы ушу дүйнөнүн отундай дейт. Ар биринин ысыктыгы. Бул жөн эле кыял же тамаша эмес.
Құранда айтып қойған Алла субханаху ва тағала, бұл ақиқат. Ақиқат. Иннаху лақаулун фасл ва ма хуа бил хазл. Әзіл емес, тамаша емес. Вала таттахиду аятиллахи хузуа. Сілер Алла Тағаланың аяттарын шылдың қылып албағыла. Деп не күліп, ушындай екен. Серьезно сен қадам ташта. Ва ман астақу мин Аллахи қила. Алла Тағаладан дағы чыншыл бар ғой. Алла айтып отқаннан кейін. Ва бил хаққи анзалнаху ва бил хаққи назал. Алла субханаху ва тағала ақиқат менен түшірген. Жабраил періште ақиқат менен бұны алып келген. Бұл тамаша емес бұл. Бұл тамаша емес. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Бұл жерде дозоқтың азабы хуа адабун хақиқи, чынығы азап. Хуа адабун шадид, қату азап. Хуа адабун алим, орыта тұрған жан чыдағыс азап. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. Бұл жерде айтып атқаны, ошондай қату, жан чыдағыс, чынығы азапқа лайықтылар ким? Өз робу жаратушысына капырлық қылғандар. Бұл осаны Алла Тағалам жаратқан еле, өзінің құдіреті менен тұрғызып бастырған еле, нематтарын түрлілерін төгіп, есеуі жоқ, саны жоғын жадырып берген еле, ошондай болса да бұл капырлық қылып атауы, эми өздерінен көрсін дейді. Өздерінен көрсін. Алла Тағала айтады: "Ва фил арди аятун лил муқинин, ва фи анфусикум афала тубсирун, ва фис самаи ризқукум ва ма ту'адун, фа ва раббис самаи вал ард иннаху ла хаққун мисла ма аннакум тантиқун." Жердече бекем ишенгенге Алла Тағаланың құдіретіне белгілері есеуі жоқ аяттар. Жерді қараңыз, қандай деген керемет. Эмне нерсени егіп, эмне нерсени алып атабыз, қандай дамды нерселерді алып атабыз. Ошо топырақтан, таштақ жерден Алла Тағалам қандай рызқыларды бізге беріп атат. Қандай кендерді ашып беріп атат. Жерді қандай тұрақты қылып қойып атат. Тоолорду мықтай қылып қағып, қазықтай қылып қағып салып атат. Жердің үстінде жашап жүргеніміз өзі шүкір. Жер жамандықты да, жақсылықты да бардың өзінің ішіне қамтай береді екен. Егерде мына өліктердің бардығын жер албай қойғанда білесіз бе? Адам жашаш мүмкін емес эле. Бардығын өзінің ішіне қамтай береді. Жердей сабырды, көтерімді, үстінде қанша күнә болып атат, далі сабыр қылды болса, Алла Тағаладан рұқсат сұрайды екен да. О жаратқан Алла, мен үстінде ушунча күнә, қан төгу, бұзықылық болды, рұқсат берші, кішкене бір қимылдап қояйын, орнына келтіріп қояйын дейді. Біз айтады ғой көшеде балалар. Чувствосына келтірейін. Чувствосына келтірейін. Жер бізде ошо чувствобузга келтирип койбосун да. Ошодон эле Кудайды өлө жүрөлү, жөн жүрөлү. Адам экен да Куран укпаса, хадис укпаса, өзү көбөй баштайт да. Өзү мында совсем бир башкача болуп, бирок жакыны көп эмес, бир аз эле көбөйт. Алла акырын сындырып коет. Бүктөп коет. Да эле. Текеберленбеш керек эч качан. Жерде Алла Таалам айтат: жердечи герсейип баспаган дейт. Ла тамшифил арди марахат. Жерде герсейип баспаган. Жер тешип жүрбөйсүң дейт. Мойнуңду башыңды көтөрүп, ала мүмкүн эмес да. Жерде катты кебилер баскан да жерде. Жөн эле бассаң деле болот эми. Туфлини көрдүк эми мени. Жөн эле бас эми, жөн эле бас жерден. Жер теше албайсың, жерди теше албайсың. Кандай басканда? Герсейсең, жердин тоонун башына чыга албайсың, андай эмессиң. Тоодон бийик боло албайсың, эч качан. Алла эскертет. Ва фи анфусикум афала тубсирун. Өзүңөрдүн жаныңарга көз салып койгулачы дейт Алла Таала. Көрүнбөй атабы дейт Алланын кудуретинин белгилери дейт. Канча деген болсо мына көз о жөн эле суу билесиз да. Мынтип эле суу алып койсоңчу. Бирок эмне нерсени көрөт бул? Дайыма айтып жүрөбүз, бүгүнкү адамдар көздүн составын окумуштуулар көр, изилдеп чыгышты. Көздүн составындачы. Карасында, агында канча тияктагы немелери бар, тамырлары бар, барды анықтады. Бирок көз кантип көрөт, буга башы жетпеди.
Мээнин кандай мээнин жайгашканы, мээ эмнеден экен, жумшакпы, катуубу, темирби же пластилинби, буну аныкташты. Бирок мээнин иштегенине баштары жетпей койду. Мээ жетпей койду. Кулакты деле чукулап көрүштү, эпти көп. Башталгыч, орто, нар жагы, улитка, балакат бардыгын көрүштү. Бирок кандай угат, ага мээ жете элек ага. Жетпейт дагы буга. Алла Таалам канча өзүнүн алхамдулилlah бизге берген туугандар. Мына жактан бирөөсүнө менен тамак керип атат, экинчисине дем чыгып атат. Экөө кичине эле алмашып койсо бүттү жашоо. Сразу бүттү. Тамак кире турган эмес, дем кире турган жерге кирип кетсе, ушундай окуя болгон. Бир падыша өзүнүн ошол аялын тамашалап, жүзүм бар го, ырытканда деп жебейчи. Тамактан эмес ар жакка кирип калган да. Сразу бүткөн. Тарыхый окуя болгон. Адам ушунчалык алсыз, жөн эле бир жүзүм менен ишин бүтөт. Бир дем менен эле чыккан дем кирбей калса бүттү. Кирген дем чыкпай калса бүттү. Жөн эле. Кандар иштеп атат, бир жерде иштебей калсынчы, топтолуп кетсин. Сразу кескенге туура келет. Успеть етсең тетип кал, болбосо ошол ойдон токтойт. Аркага тебет. Мээнин тамырлары биринин үстүнө бири болуп калса болду, сага эч ким жакындабайт. Кичине эле эки тамырындай болуп калсачы, сенин миллиардың сага эч кимге керек эмес. Бардыгы өлгөнүн каалап калат. Кудай сактасын. Мынакей Алла Таала айтып атат: "Ва фи анфусикум афала тубсирун." Өздөрүңөрдүн жаныңарга, башканын жанын карабай эле кой. Башканы карабай эле койсоң, тоолорго, жер, асман, күн, айга, ага ал жак ойлобой туруп ал. Сен өзүңдөн башка эмне кыласың сен? Балаңы, атаңы, энеңи, бир тууган жок. Сен өзүңдөн баштасаң, өзүңдү мындай карап тур. Ва фис сама ризкум туадун. Рызкыңар асманда. Рызкы талаша бербегине, бири-бириңерге тоскоолдук кылып, бири-бириңерге жамандык кылып, көрө албастык кылып, рызкын чечип койгон Алла Таала. Рызкы чечилген. Рызкыга туугандар, бул чечилген нерсе. Ошон үчүн бир алым айткан экен: Аллага шүгүр, менин рызкымды балам дагы, аялым дагы жей албайт деген экен да. Так что сиздин рызкыңызды аялыңыз да, балаңыз да жей албайт. Сиздики чечилген рызкыңыз. Ага көрө албастык кылбай эле коюң. Ал жер асманга ант, бул акыйкат. Силер сүйлөп атканыңар акыйкатпы? Кудум ушундай акыйкат. Кудум ушундай акыйкат. Ибн Аббас разияллаху анхумадан хадис келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түндөсү тахажжудка турганда мына дуаны кылчу экен туугандар. Ида кама минал лейл ятахаджат. Пайгамбарыбыз түндөсү турганда мына экен. Аллахумма раббана лакал хамд. О Раббыбыз, саңа мактоо болсун. Анта каййимус самават вал ард. Сен асман менен жерди кармап туруучусуң. Асманды дагы, жерди дагы өзүнүн ось, огунан чыгарбай кармап турган Алла Таала. Өзүнүн траекториясы менен жүргүзүп аткан Алла Таала. Каййимус самават вал ард. Ва ман фихинна, жер менен асманда кимдер болсо, ошону кармап. Самолет учкузат, өзүн да кармап турат. Болсо катыраак шамал берип койсо, элестетип көрүң. Огунан чыгарып өтө турган болсо. Азыр асманда канча адам учуп жүрөт? Жерде канча адам жүрөт? Валакал хамда анта нурус самавати вал ард ва ман фихинна. Саңа мактоо болсун. Жер асманды жана алардын ортосундагы бардыгын нурусун. Нурлоочу, мынау бер деген. Валакал хамда анта маликус самавати вал ард ва ман фихинна. Саңа мактоо болсун Алла, сен жер асмандын жана ал экөөнүн ортосунда бардын бадышасы сенсиң. Сенин колуңда, сенин кабзаңда. Валакал хамду антал хак. Саңа мактоо болсун, сен чындыксың, акыйкатсың. Ва ваадук хак. Сенин уадаң акыйкат. Ва лиқаук хак. Саңа жолугу акыйкат. Аллага жолугу эмне экен? Акыйкат. Саңа жагабы, жакпайбы, качасыңбы, качпайсыңбы, баары жолугасың. Алла Таала ошо жаратуучу, жолуга турган күн бар туган. Ошондо уялбай, Алланы таанып жолугайлы. Алла Тааланы. Ва лиқау хак.
Ва қаулук хақ, сенің сөзің ақиқат. Вал джаннату хақ, ван нару хақ, ван набиюна хақ, ва Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хақ, ва саату хақ. Мынаке бейішті ақиқат, дозоқтағы ақиқат, пайғамбарлар ақиқат, Мұхаммад алейхиссалам ақиқат, ва саату хақ, қияматтағы ақиқат. Пайғамбар тахаджудта айтады дейді. Шынтіп Алла Тағалаға қайырлат не дейді. Шынтіп Аллаға мақтау айтады деген. Шынтіп Алла Тағалаға жүздене деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге сауап. Аллахумма лака аслямту. Я Алла, мен саңа мойын сұндым. Толық өзімді тапшырдым. Ва бика аманту, саңа иман келтірдім. Ва алейка таваккалду, саңа таваккел қылдым. Ва илейка анапту, саңа, я Алла, қайрылдым. Саңа бұрылдым. Ва бика хасамту. Я Алла, оны сен менен, я Раббул аламин. Сенің кітеуің менен. Кім менен мен тартышсам да, сенің кітеуің менен тартышам. Ва илейка хакамту, я Раббул аламин. Мен саңа ғана, өкім шығарғанға саңа ғана қайрылам. Фағфирли ма қаддам ва ма аххарту. Ошондуктан, я Алла, менің мұрынқы кейінгі барды күнөлерімді кешірген. Ва ма асрарту ва ма а'ланту. Я Алла, кейбір күнөлерім жашырын, кейбірлері ашық, ашкере, алардың бардығын кешірген. Ва ма анта а'ламу бихи минни. Жана, я Алла, мен билбеген дағы сен білген күнөлерім бар. Мен күнө деп есептебей жүргөмүн. Сен билүүчүсүң менден да, ошолорду да кечирген. Антал муқаддим ва антал муаххир, ла илаха илля анта. Сен алдыга кылуучу, аркага коюучу өзүңсүн. Сенен башка сыйынганга лайыктуу зат жок деп мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул дуаны айтат эле. Демек ахражуху ситта, бул бардык сихай ситта, Бухари, Муслим, Тирмизи, Абу Дауд бардыгында келет тугандар. Жараткан Аллах субханаху барза товфик берсин. Андан кийинки аят. Ида улqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Качан алар ыргытылганда, фиха ошо дозокочу, сами'у угушат экен. Эмнени? Лаха дозоктун кыйкырык өкүрүгүн, о шахиқан. Эшек кыйкырганы? Өкүрүп немesi тартып калат эле. Демди алып туруп, анан кое берет го, билесиңерби? Кудум ушундай кыйкырык өкүрүгүн вахия тафур кайнап турган болот дейт. Дозокчу. Дозокто ушундай дозоктун үнү ушундай кыйкырык өкүрүк бакырыктарын угат экен да, дозокко түшкөндө. Жана ал буркурап кайнап турат. Баягы казанга от жакканда кайнайт го? От ошондой буркурап. Вахия тафур дейт. Демек, мына жерде ида улqu деп качан ыргытылганда, яни туриху фи жаханнам кам ютрахул хатаб фи нарил азим. Чоң откочу, отунду таштагандай капырларды ушундай дозоктун чоң отуна таштайт экен, элестетиңиз кандай. Ошол учурдан кийин булар угат экен. Сами'у лаха дейт, анын үнүн угушат. Кайсы? Дозоктун үнүн угушат экен. Шахиq деп азыркындай кыйкырык өкүргөнүн угат экен. Ясмауна лаха тагайюдан ва дафира. Азыркындай үн чыгарып кайра тартканын ушуну айтып коет. Такаду тамайязу минал гойд куллама улqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir qalu bala qad ja'ana nadir fakadzabna wa qulna ma nazzala Allah min shay in antum illa fi dalalin kabir. Giyin kaya. Giyin takadu tamayyazu minal goyd. Dozokçu. Açusundan bölünüp jaruluğa az kaladı eкен да. Ушундай ачууланган адам ачууланган деле көргөсө, дозок да ушундай ачууланат да. Адам ачуулганы могу жерде чыкыйдагы мээси жарлайын деп ойлойт кызарып, я. Мына жерде дагы ушундай деп айтат. Такаду деген жакын калат. Тамайязу деп бөлүнүп жарылып кеткенге. Эмнеден? Минал гойд ачуусунан бөлүнүп жарылууга аз калгандай. Дозоктукучу. Куллама улqiya fiha, ар качан капырлардан бир топ ыргытылганда, ошол жерге улqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha, дозоктун сакчылары алардан сурашат экен да. Не деп? Алам я'тикум надир, силерге эскертүүчү келген эмеспи пайгамбар? Дозоктун сакчылары дозокко түшүп калгандардан сурап атат. Силерге эскертүүчү, Алланын азабынан коркуткан, күнөөлөрдү таштагыла деген бир пенде келгенби өзү? Пайгамбар келгенби? Надир эскертүүчү келген эмеспи силерге?
келген емес беле деген суроону бергенде қолу бала, жоқ, тура айтасың, келген болчу дейткен бұлар. Не үчүн жоқ? Тура. Қод жаана надир, бізге ақиқатта ескертуші келген. Факаддабна, бірақ біз жалғанға шығарған екенбіз да дейді. Пайғамбар келсе не деді? Жалғанға шығарған. Сен қапқаяқта ғайыпта хабарын айтпайшы, дозақ бар, бейіш бар деп, әр нәрсені айта бербей. Көріп келдің бе деді. Азыр ушундай адамдар бару жоқ па? Жалғанға шығарғанбыз дейді. Құдды ошондай пайғамбарларды дағы жалғанға шығарған. Факаддабна ва кулна, мындай деп айтқанбыз дейді. Дозоқлар сөйлеп атат болчу. Дозоқлардың сөзін Алла Таала бізге ушундай табир, хикаятан айтып беріп атат. Ма наззаналлаху мин шей, Алла еш нәрсе түшірген емес. Пайғамбарлар келіп айтат да, Алла ушундай түшірді, мындай болгула деп бардығын айтатса, жоқ, деп аны жалғанға шығарды. Алла еш нәрсе түшірген жоқ деп айттық. Ин антум илля фи далалин кабир, жана силер өтө чоң адашуудасыңар деп сөйлешкен да бұл. Ла илаха иллаллах. Алла Таала бар дозоқтан сақтасын туғандар. Тамаша емес. Аллах насалука жанна ва науду бика минан нар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, намаз оқығанда салам бергенге чейін 4 нәрседен пана тілегіле деген. Қанша нәрседен? Аллахумма инни ауду бика мин адаби жаханнам, ва мин адабил қабр, ва мин фитнатил махья вал мамат, ва мин шарри фитнатил масихид даджал. Я Аллах, қабырдың азабынан сақта, дозоқтың отынан сақта, өлім жашоонун фитнасынан сақта, жана жаман даджалдың фитнасынан сақта. 4 нәрсени деп пана тілегенден кейін анан салам бергиле. Ассаламу алейкум, салам алейкум. Біз пайғамбарымызға салауат айтамыз ба? Ат-тахият оқып салауат айтқандан кейін дуалар бар салам бергенге чейин дагычы. Эгерде фарыз оқысаңыз, мейлі, анда дагы ошо дуа бар, кыскара окуп салам беребиз. Адамдар аркада көп күтүп калып неме болбосун. Бирок сүннөт окуп атканыңарда, же болбосо нафил окуп атканыңыздарда ошол жерде мүмкүн болушунча мына пайгамбарыбыздын айткан осияттарын, буйруктарын, сүннөттөрүн амал кылганга биз аракет кылайлы. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сураган. Я Расулулла, сиз бизге саламды үйрөттүңүз. Ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллахи ва баракату айтып атпайсызбы? Бизге салаватты үйрөттүңүз. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака хамидун маджид деп. Салам, салаватты үйткөндөн кийин эми дуа кылышыбыз керек. Анан салам беребиз. Кайсы дуаны кылайлы дегенде пайгамбарыбыз Абу Бакр Сиддик разияллаху анхуга Аллахумма инни занамту нафси зулман катира ва ла ягфиру зунуба илля анта фагфирли магфирата мин индик вархамни иннака антал гафур рахим. Ушу дуаны оку деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакр Сиддик разияллаху анхуга таалим берип атат. Я Алла, мен намаз окуайлы өзүмдүн жаныма өтө чоң зулумдук кылдым дейт. Аллахумма инни занамту нафси зулман катира, өтө көп зулумдук кылдым өз жаныма. Фагфирли магфирата мин индик, өзүңдүн алдыңдагы магфират кечиримдүүлүк менен мени кечиргин. Аллахумма инни занамту нафси зулман катира ва ла ягфиру зунуба илля анта. Ва ла ягфиру зунуба илля анта. Я Алла, сенден башка күнөөлөрдү эч ким кечире албайт деген дуа. Вархамни иннака антал гафур рахим. Алла райым кылмаңа, сенен башка эч ким райымдуу жок. Сен райымдуусуң. Деген ушуну субханаллах Абу Бакр Сиддик разияллаху анхунун пайгамбарыбыз ушундай дуаны үйрөттү да. Болбосо пайгамбарлардан кийинки эле эң биринчи үммөттөн даража Абу Бакр Сиддик разияллаху. Абу Бакр Сиддик разияллаху анхунун ыйманын таразанын бир ташына коюп, бүткүл үммөттүн ыйманын таразаны бир ташына койсоңуз, Абу Бакр Сиддик разияллаху анхунун ыйманы басып коет экен. Ошончолук ыймандуу пайгамбарыбыз биринчи халифасы, исламга чейинки дагы досу, пайгамбарыбыздын кайнатасы, өмүрүнүн аягына чейин мал жанын аябай сарптаган. Аллаху акбар. Ушуга намаз окуп бүттүм, я Расулулла, эми кандай дуа кылайын десем, деп сураса, пайгамбарыбыз айтат, я Алла, мындай деп Аллага кайрыл дейт. Мен өз жаныма көп зулумдук кылдым деп. Демек, жакшы ишти кылып туруп, мен ушуну кыла албадым деген ушуну ихлас деп коет. Өзү жакшы иш кылдыңыз. Кылганыңыздан кийин ошону жокко чыгарыңыз. Себептен рия келип калбасын.
кожо көрсүн келип калбасын. Ошон үчүн жакшы иш кылгандан кийин болду ошону сакташ үчүн, шайтандан эптеп, септеп кутулуш үчүн, жок мен жакшы иш кылган жокмун. Шайтан сен мени алдаба. Болду, эмне кылган болсо Алла үчүн кылдым мен, болду. Ушуну эле билем мен. Калган билбейм мен. Калган мен өз жаныма зулумдук кылдым мен. Күнөө кечирдим. Мына, бул дуаны, азыркы дуаны иншалла салам бергенге чейин кылып жүрсөк өтө жакшы. Бул дуаны жаттаганга чейин салаваттан кийинчи Роббана атинаны окуп жүрөңүз пока. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Бирок ушу менен эле жашообуз бүтүп кете бербесин да. Кандай дедиңиз? Кичине жылыш керек да асмазы. 10 жылдан бери намаз окуйм. 10 жылдан бери ошо Роббана атина менен жүрөм. Машалла. Жөр пайгамбарыбыздын дагы дуалары бар да. Ошон жактан үйрөнөйлү, өсөйлү. Bir hadiste mi Abu Davud Şerif'te gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul dağı. İbn Masud radıyallahu anh aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu duanı salam beringe çeyin taşahhud da koyuyoruzga oşadan giyin okuğanga buyurat ile yürütütüle deydi. Allahümme allif bayna kulubina ve aslih data baynina ve hdina subulas selam. Ya Allah bizim yüreklerimizi bir kılgın. Öz ara mamilebizde oңдогун. Тынчтык жолдоруна жолдогун. ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. Ya Allah bizdi karangılıktan kutkarıp жарыктыкка чыгаргын. Жана бардык аберсиз fitna, aşkeresinden dagы жашырынан dagы күнөлөрдүн бардыгынан bizdi сактагын. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا. Жана бизге береке бергин. Көздөрүбүзгө, кулактарыбызга, жүрөктөрүбүзгө, бала чакаларыбыз, аялдарыбызга, бала чакаларыбызга береке бергин. Ва туб алейна иннака антат таввабур рахим. Ya Allah bizim tövbamızda kabul kılgın. Sen tövbanı kabul kılıuçu rahimdusun. Ve cealna şakirin li ni'metik ve muslim biha aleyk. Ya Allah bizdi nimetlerine şükür kılıuçulardan kılgın. Alkış sana aytuuçulardan kılgın. Ve kabirin laha alarda kabul kılıuçulardan kılgın. Ve atimmaha aleyna cana bizge şu nimetlerini toluk ırolop buyurgun degen. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dualarından akırın tuğanlar elhamdülillah. Birinci bu duanı jattaylı, keyin bunu jattaylı, keyin bunu jattaylı, keyin bunu duanı kılaylı. Görüңүзчү kандай degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nemne degen dualardı öğretken. Şu jaratkan Allah Teala gayriş. Ayrılırız inşallah. Allah'ım kabul etsin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykum selam. Damla menin sorum tömöndөгүчө. Men 15 жаш кезимде bir туган агам каза болуп калган эле. Ушул кезден бери уул балалуу болсом, агамдын атын койсом деп ниет кылып келчү элем. Алла насип кылып экинчи наристебиz уул болду. Ниет кылып жүргөндө байкемдин атын койдум эле. Эми bir тугандарым bir аз гана болушуп атышат. Урушканда аты айтылат. Келинчегимди кайнагасынын атын айтып калат. Көпчүлүк туугандар атын айта албай калат экен деп. Жеңелер, келиндер байкемин тергеп атын айтпагандар. Атын өзгөртөйүнбү дамыла, же өзгөртпөй эле коеюнбу? Дамир деген ат мусулманга элеби, жакшы эле чечмелеп бересизби? Рахмат, чоң рахмат, Алла разы болсун. Жок туугандар эми мындай да, андай десек, ой, чоң аталарыбыз, туугандарыбыздын баарынын атын кете берет да. Атты атайын ниет кылып койдуңузбу? Агаңыздын атынан коем деп, кээ бирлер атасынын, чоң атасынын атынан коем деп болот. Шариятыбызда мындай тоскоолдук жок. Буга эч кандай тыйым жок. Тергөө маселеси алхамдулилlah, эми киши ал өтүп кетти ал. Ал киши өтүп кетти деймсен. Туура бизде тергөө бул фарыз эмес, бул урмат. Бул адепке кирет туугандар. Эгерде кокустан бирөө тергебей мисалы айтып кала турган болсо, таптакыр эле бир күнөөкөр болуп эле бир бактысыз болуп кетпейт ал. Бирок ушул адеп менен машалла бизде кыргыз элибизде урп адат, каада салтыбызда ошону атын атабай, пананчанын баласы, пананчанын атасы, же болсо ушундай бир жоса агасы, иниси деп мындай айтылганы, алхамдулилlah урмат сыйдын ошол баптан да болчу туугандар.
атак иншалла ошо дамир деген жаман ат эмес, алхамдулилля. Assalamu alaikum устаз. Жай намазды жууштун адеби жана түшүркөгөндө ич кийимдин башка кийимдеринен ажыратып автомойкага жууса болобу? Автоматка жууса болобу? Мындай, жай намазды деле башка кийимдей эле, эч неме эмес. Жууган кадимкидей эле жууй бересиз. Албетте ыплас болуп калса, мисалы, кусунду, арак, кан, зара, заң, же болбосо уруктук, ушуга окшогон болуп калса, аны 3 жолу чайкаш керек. Макулбу? 3 жолу сыгып, жакшыраак, анан сайкап. Ич кийимдер дагы эгерде булганып калса, түшүркөгөндө жана башка нерселерден дагы аны бардык кийимге аралаштырып туруп немеге сала бербеңиз, стиральныйгачы. Жок, биринчи ошону иншалла бир 3 жолу жууп чайкап коюш керек. Анан кийин жалпы кийимдерге аралаштырып беребиз. Устаз, иманды кантип күчөтсө болот, рахмат. Иманды сөзүн көп сүйлөш керек, көп угуш керек. Алла Тааланын жаратып койгон махлуктарында ой жүргүзүш керек. Иманга даават бериш керек. Устаз, мага жана грин карта тапшыргандарга лотереядан утуп алганды собеседованиядан өтүп кетсин деп дуа кылып коюңуздарчы, рахмат. Грин карта деп баягы Америка бара тургандар тапшыргандарга лотереядан утуп алган деген кандай? Грин карта өзү лотереябы? Собеседованиядан өтүп кетсин деп. Мен мындай дуа кылайын, Алла Таалам рызкыңызды кең берсин. Кыргызстанда болосузбу, Америкада болосузбу, айырмасы жок. Сизге бактылуу жашоо берсин. Мен мисалы азыр чет мамлекетке барып келгендерге тыюу жок. Бирок алхамдулилля өзүбүздүн иманыбыздын, динибиздин, өзүбүздүн улуттук баалуулугубузду алып барыңыз да. Ал жерге барып, аларга сиңишип кетип, алардын жакшылыгын алып келсек мейли, жакшылыгын үйрөнсөк мейли. Любой коомдо жакшы нерселер бар туугандар. Бизде айтат го дааватта. Bir жерге барсаң, bir элге барсаң, жакшылыгын көр, кайтып келгенде жакшылыгын айтып кел. Жакшылыгын көр дагы, ал жерден келип баса бергенден кийин жакшылыгын айт дейт. Ошондо ал жерге баргандан кийин жакшылыгын алып келгиле. Ал жактын жамандыгын алып келбеңиз. Ал жактын жамандыгы жакшылыгына караганда көбүрөөк да. Бузукулары биз немелерденчи. Атак алхамдулилла ырызкы издеп барып атышат, Алла Таалам береке берсин. Мисалы азыр собеседованияда отасыздар, Аллахым жеңил кылсын. Бирок баягында дагы эскертип айтып кеттим эле. Бир аз адамдар Америка барганда, дейт, мени куугунтуктады, мамлекет ушундай кылды, тигиндей кылды деп, жалган нерселер андай болбойт ал. Андай элди сатпаш керек. Өзүң алхамдулилла ушу киндик каның төгүлгөн мекениңдечи, андай кылып кордобош керек, андай кылып жамандабаш туугандар. Даже мисалычы Алла Таалам bir жерден ырызкы берсечи, мисалы Россияга бардыңыз, иштеп атасыз. Ошол жердин суусу, ошол жердин жери, нанын, алхамдулилла жедиңиз, мейлиби? Эми андай ошондордон жаман нерсесин бар. Мен сиз менен талашкан жерим жок, жамандыгы бар. Бирок бул жак келип, сизге акыңыз жок ошонун жамандыгын айтканга. Эмне үчүн? Сиз ошол жерден алхамдулилла тузун жедиңиз, суусун иштеңиз, жакшылыгын таап атасыз, рызкысын таап. Эми каерде жамандык жок, ылдыйбөдө болуп калат да. Siz elhamdülillah жақсылықтарға түші олыңыз. Assalamu alaikum assalam. Баласын келіннен қызғанған апа, устаз апаларға айтыңызшы, қызғанып балдарын тағдырын бұзып жатышат. Келіндерге фирауындай мамиле қылат, ыйлатат, жүрек оорулу кылат, езип мен үйленгөндөн бери қызғанып капа кылат. Устаз, апаларга катуу айтыңызчы. Келиндин акысына кирип азаптаса жазасы кандай болот? Кудай алдында апалар арамдан кызганбай, адалынан кызганып калган. Балдары зына кылса кызганбай, аял алса кызганат. Баары бирдей эмес тууган, мындай дебеш керек. Сиздер мындай кылгыла да. Өзүңүз дагы, аялыңыз дагы апаңызга кызмат кылыңыз. Апа кызганбайт.
балам дүниеде ене эле болса керек, ушу мен балам жакшы болсун дегенчи. Ошо сен ушу төрөп, чоңойтуп, ана ушул учурга келгенде анан сага бактысыздыкты каалап, жок. Балам мага да көңүл бурса экен. Ошо аялын эле карап отура бербей, аялынын сөзүн эле айта бербей, аялын эле тегерене бербей, мен алдыма да пешенеме келсе экен деп. Туура. Апаңга карып калды, аялың жаш, сулуу. Бирок бул акылдуулук эмес, акмактык да. Анда мындай суроо жазганда да уялышыңыз керек эле да. Эзбейт, Кудай кааласа эзилбейт, андай доор өтүп кеткен. Просто аялыңы жакшынакай башкар, жакшына тарбия бер. Жакшынакай сен апаңа аялыңы кызмат кыл дей бербей, өзүң кыл. Мойнуңда фарыз, кызмат кылып көрсөт. Намуздуу, имандуу, кичине жүрөгүндө бир инсанчылык иманы болсо, келиндине күйөөсү апасына кызмат кылса жанында тура албайт. Күйөөсүн тототуңуз, мен өзүм кылам дейт. Туугандар, динибиз укуктун дини. Бүгүнкү күнү көпчүлүк ушундай балдар ата энесин наразы кылат. Аялынын көңүлүн карап турупчу, андай кылбаңыз. Мен сөз айтып аткан сөзүм, аялды деле бир тээп, эшикке чыгарып, уруп, сөгүп, андай деп аткандан узакмын мен. Бирок тууган, аялды сиз жакшы тарбия кылыңыз. Апага кызмат кылып, патасын алып, дуасын алып, жөнөкөй адамдарга, капырларга, айвандарга кызмат кылганга ислам дини соопту койгон, улуу даражаларды койгон. Эне деген эне да. Ошон үчүн иншалла эртеге бул дүйнө кайтар дүйнө. Силер Кудай кааласа бүгүн ата энеңерге кызмат кылсаңар, кайненеңерге кызмат кылсаңар, балдарыңар, келиндериңер эртеге силер да келиндүү болосуңар. Ошолор силерге кызмат кылат. Патасын ала турган, дуасын ала турган Алла Таалам силерге дуа кабыл боло турган эшик берди. Ал эшик кайсы? Эне. Угуп тур. Бул эне көз жумганда, субханалла, кабыл боло турган эшик жабыла түшөт, билип кой. Ошон үчүн азыр эшиги ачык. Ошон үчүн иншалла кызмат кылып, дуаларыңы кабыл кылдырып ал. Кызмат кылып, Алла Тааланын тарабынан жакшылыктарды түшүргөндү алып ал. Бир эртеге көз жумуп кеткенде, аттин кыласын, пайда бербейт. Канчалык сен мамиле кылсаң ата энеңе, бала чакаң да сага кудум ошондой мамиле кылат. Ошон үчүн тууган, мына жерде кичине сизге да иншалла капа болбоңуз. Мүмкүн кээде эне аз-маз карылыктан, акылдан тайып, алдырып, көбүрөөк сүйлөп, ооруп калып, жашоодон депрессия азыр көрүп атпайбызбы? Ошодон мүмкүн кайра сөздөрдү кайталап, келинди де, жестерди эзип коюшу мүмкүн. Бирок бул силерге только дары. Эгерде туура кабыл алсаң, Кудай кааласа булар жашооңорго эң керектүү сабак болот. Сабырдуулук кылгыла, сабырдуулуктун сообун аласың. Жакшылык кылгыла, жакшылыктын сообун аласың. Бирок эгерде кайсы келиндин алдында ахирет боло турган болсо, ошол адам гана жакшылык кыла алат да. Кудайым иншалла тофик берсин. Убак болду. Азан айтып коюңуз.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Устаз, кичинекей балабыз Чыңгыз уулу Али оор акыбалда ооруп жатат. Жамаат менен дуа кылып коюңуздар суранычы. Алла разы болсун. Аллахым шифа берсин. Аллахумма шифаан камилан ажилан мустамирран. Аллахумма афихи. Алла субхана ва таала афият берип сакайтып тез туруктуу Аллахым шифа берсин. Жакшы болуп кетсин. Гаймарит болуп башыма муздак тийсе, башым ооруп кетет. Башыма эле таяммум кылып намаз окусам болобу аял кишими? Жо мындай кылыңыз, муздак тийгизбеңиз да. Жылуу суу менен жууңуз бетиңизди. Кудай кааласа эчтеке болбойт. Ана мына гаймариткечи тажрыйбалуу эми мындай неме эмес, эми Алла Тааладан го шифа. Бөөз деп коет, билесиздерби? Баягы эски вата, мына пахта төшөктөр бар го. Ошо эски төшөктөрдүн баягында пахталары болуп калат. Ошо кичине өрттөп өчүрүп койсо түтүн чыгат да. Ошону көздү жумуп, оозун эме алып, мурунга аябай тартса, себептен бул тажрыйба өткөн менин апам аябай катуу ооруган да. Ар кандай немелерден өткөн биздин жакындар деле. Кийин алхамдулилlah субхана ва таала ушундай бир себеп кылып, баягы бөөзүн түтүнү баардыгын совсем эле курутуп жок кылып берет экен да. Кудай кааласа Алла Таалам шифа берсин мына энебизге. Бирок иншалла жылуу суу менен акырын жууңуз, муздак суу тийгизбеңиз, намаз окуңуз. Менин суроом, ресторанда музыка коюп иштеген акча адал болобу же арам болуп калабы? Биз койгон музыкаларга бийлешет адамдар. Жакшы эмес туугандар. Музыка адамды баягы айтканда өткөндө бир айтса бирөөлөргө жакпаптыр, эми бир шариятыбыз бирөөгө жагат, жакпайт деп отурбайт да бизде. Анын аркасынан натыйжаны карабайсызбы, канча деген туура эмес нерселер болуп атат. Жакшы эмес. Мен онлайн курс окуусунда окуп жатам. Бир группада общий аял кишилердин группасында фикх таалим группа бар. Ошол жерден устазалар сабак берет. Бир күнү эркек устаз сабак өтөт деди. Ошол эркек устаз сабагына катышыш керекпи? Мен ошон боюнча аял кишилер сиздей аалымдар гана, аял кишилерге сиздей аалымдар гана сабак берет деп уккам элем. Эмне кылсам болот сизден? Алла разы болсун. Жок. Бизден эмес, эми карап коңуз, Куран хадисти туура билген, фикх өзү акыйдан жакшынакай билген сабак бере алса берсин. Бирок мындай алдына отургузуп алып бардыгын эмес да, мындай кичине бир пардадан, бул жер кичине этиятташ керек туугандар. Азыр бир фитнанын доору. Сиз таква болуп көңүлүңүз бузулбаса дагы сизди көрүп бир топ мындай үйлөнгөндөр, турмушка чыккандар көңүлү бузулуп калышы мүмкүн. Тияк-бияктан ошон үчүн шариятыбызда мындай парда нерселерди бардыгын расстоянияны бекер эске алган эмес. Бейиш зорбу, ичи сонунбу? Бейиш зор, ичи сонун. Маша. Бейиш зорбу, ичи сонунбу дейт. Биз келинчегим экөөбүз жашаганыбызга 6 жыл болду. Бейишти айтайын да. Алла Таала хадиси кудусийде айтат да: "А'адатту ли ибадия салихин ма ла айнун раат, ва ла уднун самиат, ва ла хатара ала калби башар." Мен салих бенделериме, иманды жакшы түз жүргөн бенделериме бейиште ушундай неаматтар даярдагам, эч бир көз аны көргөн эмес. Эч бир кулак ал тууралуу уккан эмес. Эч бир жүрөккө анын кыялы келген эмес дейт. Сиз канча кыялдансаңыз дагы бейиш андан дагы сонунда, андан дагы зор, сиз айтмакчы. Канча Алла субхана ва таала баарыбызга бейиштен орун берсин. Бейиштеги неамат күн сайын көбөйө берет. Кандай эле дозоктун азап күн сайын көбөйө бергендей. Биз келинчегим экөөбүз жашаганыбызга 6 жыл болду. 2 балабыз бар. Москвада иштейбиз. Оюма келбеген нерсе болуп кетти. Келинчегим бирөө менен сүйлөшүп коюптур. Жолугуп да коюшкан. Андан бери 1 жыл өттү. Кечирип жашап келем. Келинчегиме эч ишенич калбай калды. 1 жылдан бери 2 жолу кайталанды. Экинчисинде да мейли деп жашап келем. Ажырашайын десем балдарым бар. Аларды тирик жетим кылгым келбейт. Кандай кылсам болот? Кеңешиңизге муктажмын. Тарбия кылыңыз. Бири жок, уяты жок го бул кандай булар? Күйөөсү турса башка эркек менен сүйлөшөбү. Күйөөсү турса, кичине намыс, ар намыс, аялда эркекке караганда уятты көбүрөөк болуш керек. Катараак кармап, катараак эме кылыш керек, сүйлөшүш керек. Ал катараак кармасаң уруп теп келе деп аткан жерим жок. Бир кичине эркектин сүрү. Кичине бир азмас, ар намыс деген кичине уят деген болуш керек да. Күйөөсү туруп башка эмес жүрүш. Тарбия бериш керек. Үйдө таалим болсун, зикир намаз болсун. Бала чаканы баксын, жакшынакай тарбия алып карасын жакшынакай. Өзүңүз да таква болуңуз. Мүмкүн сизди көрүп атамдашып аткандар. Мүмкүн кээ бирлер ар кандай себептер болуп калат да. Ошон үчүн туугандар мына үй бүлөнү сакташ. Алла Таалам ушу мына балдарыңызды айтып атасыз. Мынакей балдарым ушу жетим калбасын. Жетим калбайт.
Бирок жакшы кылыңыз, таптакыр болбосо, андан кийин ана маселени чечкенге туура келет. А бирок балдар жетим калбайт, ага кыжалат болбогон. Салам алейкум, кандайсыздар? Мен бир кыз менен сүйлөшүп жаттым эле. Ал кыз медресени бүтүрүптүр. Атаман сураңыз дейт. Атам макул болсо макулмун дейт. Өзүм чалып сурасам болобу? Куда түшкөнү барса жок деп койсо, үйдөгүлөрдү убара кылып коембу деп кыжалат болуп атам. Сиздин кеңешин алайын дедим эле. Эми болочок кайнатаңыз менен сиз сүйлөшкөнүңүз жакшы эмес го? Эми бул кишине бизде азмаз, эми уят бар, адеп бар, азмаз урмат бар дегендей. Анан көрөк иншалла, ата-энеңиз бар, жабыса агаңыз бар, тайкеңиз бар, ошо башка жуучулар салыш керек да. Анан өзүңүз мындай кылып анан кызынын колунун сураган туура эмес болуп калат. Аялдар чачын карага боесо болобу? Жок, эгерде күйөөсү үчүн боло турган болсо болот. Анан о 60-70ке чыгып калып, эми апа кара кылып алып, жаш көрүнөйүн деп эркекте андай болбойт ал. Союлган койдун карыны жуулбай калып таң атып кетсе, арам болуп калабы? Ата-энем арам болот деп жедирбейт. Кайын журтум адал деп жей берет. Толук маалымат берип коюңузчу. Караңыздар, малдын карын, ичей карындар бар го? Бунун баардыгын таза жууп, жытын кетиргенден кийин адал. Бемарал жей берсе болот. Макулбу? Мейли бүгүнкү, эртеңкү, наркы күнкү айырмасы жок. Негизи бирок баягы жагымсыз жыт кетиш керек. Ошо жыт кеткенден кийин эгерде ал кала турган болсо, анда болбой калат да. Бүгүн жуулса деле, то есть бүгүн азыр союлса делечи. Жагымсыз жытты сөзсүз кетирүү керек. Андан кийин күйөөм менен ажырашып кеткенмин. Анан үйүнө балдарымды караганы барып турам. Кандай? Күйөөм менен ажырашып кеткенмин. Анан үйүнө балдарымды караганы барып турам. Ал жерден тамак жесем арам болобу же адал эле болобу? Эми карагыла, балдарыңар эгерде тамак берип аткан болсо мейли. Кимдин тамагын жеп атасыңар? Эгерде белек болсо мейли. А жөнөкөй эле мындай караңыздар да, кайсы адал, кайсы арам. Бирөөнүкүн айтпастан туруп жеп алган. Бул кишиники да, булучка коюп койгон, нары караса мен жеп салдым да, болбойт да. Бул арам да, мисалы, жосы бул үйүндө жок да, ошонун эле сүрөтү да, жок. Эгерде бул чакырган болсо, жосы жеди турган болсо, кимдики болсо, демек, биринчиси жеп аткан, ичип аткан нерсеңизди аныктаңыз, бул кимдики, сиздики эмес нерсени аныктаңыз да. Бул зекеттики эмеспи, садакабы, белекпи, хадиябы, андан кийин уруксат сизге барбы, жокпу? Баары уруксат берет да деп жакшы ой менен жей берген болбойт. Мына нерселерди такташ керек да. Уруксат берсе жей бересиз. Мен Россияда монтажник болуп жумушка кирейин деп жатам. Биз начальник участкага тапканыбыздын бир азын берип турат экенбиз. Мен ыраазы элемин бергенге. Шарият боюнча кандай болуп калат? Сиз начальник участкаңыз эмнеге жооп берет? Эмне үчүн алат? Бул баягындай паракорлук эмеспи? Эгерде сиздерди өзүнчө бир компания алып иштеткен болсо, кандайдыр бир рискке жооп бере турган болсо адал эле. Анан жөн эле ушун сизге мындай паракорлук катары болсо, анда адал болбой калат. Мен түш көрдүм, түшүмдө Меккеде Замзам сууга түшүптүрмүн. Элдин баары эле ушул суу ооруларды айыктырат дешип, анан түшүп чыгып, ыйык Каабага барыптырмын. Анан ошол жерге келгенде ойгонуп кеттим. Машалла, Замзам суу жакшы, Замзам сууга жууган жакшы, Каабага барган жакшы, жакшы түш. Кудайым берекесин берсин, шифасын берсин. Устаз, мындан 4-5 жыл мурун иманыбыз алсыз убагында жалган сөзүмө Куран кармап ант ичкемин. Эмне кылсам болот? Алла мени кечиреби? Алла Таала кечирет. Бирок эгерде жалган болсо, ошо эми антты эмесин кафарасын берип коюш керек да. Анттын кафарасы ушундай. Сиз 10 бейбечаранын курсагын тойгозуп коюңуз. Же бир бейбечараны 10 күн тойгозуп коюңуз. Түшүнүктүбү? Же 10-ону бир жолу тойгозуп коюңуз. Ушу менен Кудай кааласа сиздин антыңыздын кафара жоюлуусу кетет. Жалгыз балам үйлөнбөй жатат. Эгерде мисалы 10 курсаң эме болбосо, мындай акчаңыз жетпесе, анда 3 күн катар орозо кармап берип коюңуз. Жалгыз балам үйлөнбөй жатат. Жашы 28ден өттү. Кайсы дуаны окуса болот? Мейли дуада окусун. Алла субханаху ва тааладан сурасын. Робби хирли вахтарли. Кыска истихара дуасын иншалла. Робби инни лима анзалта илейя мин хайрин факир деген дуа бар.
Муса алейхиссалам дуа кылган эле Мадиянга неме кылып атканда барганда буну окуса болот. Эгер булар болсо да, я Аллах деп өз Алла Тааладан эле кыргызча эле имандуу жар, имандуу жубай, имандуу шерик я Алла насип кыл деп сурап аракет кылыш керек, дуа да кылып. Устаз, жаңы намаз окуп жатканда Куранды кыска окулушу кайсы сүрөнү окуса болот? Каусарды жаттаңыз, Ихласты жаттаңыз. Устаз, витр важип намазында аттахиятта отурганыбызга кээ бирөөлөр аттахият жок окуйсуңар дейт. Кандай болуп калат? Бул не деген? Витр важип намазында аттахиятка отурганыбызда кээ бирөөлөр аттахият жок окуйсуңар дейт. Жок, аттахият бар. Мындай да. Витр важип 3 рекет. Макулбу? 2 рекет окугандан кийин аттахиятты окуйбуз, абдуху ва расулу дегенден кийин туруп кетебиз. 3-чү рекетте окуйбуз, замсура кошулгандан кийин кулак кагып Аллаху акбар деп кунут дуасын окуйбуз. Андан кийин рүкүгө барабыз. Андан кийин саждага барабыз. 2 сажда кылгандан кийин аттахиятка отурабыз. Аттахиятты окуйбуз, салаватты окуйбуз, дуаны кыласыз, оң жак сол жака салам берип чыгып кетесиз. Assalamu alaikum устаз. Менин жашым 50гө жакындап калды. Курандан тамга таанып окуп үйрөнүп аттым эле. Себептер менен калтырып койгом. Эми башка устаздан үйрөнсөм болот. Мен намаз окуганыма иншалла 15 күн болду. Абдан туура окуй элекмин. Бирок 5 убак таштабай окуп жатам. Үйрөнгөнүмчө ниет кыла берсем болобу? Сөзсүз да. Бардыгыбыз эле ушул жердеги бир күндө эле үйрөнүп кеткен эмеспиз. Баарыбыз Кудай кааласа акырын менен Москва бир күндө курулган эмес деп коет го бизде эл арасында. Ошондой эле иншалла Кудай кааласа 5 убак намаз сиз өтө жакшы ниет кылыпсыз, 15 күн болуп атат. Иншалла таштабай эле жамаат менен окуп турсаңыз, иншалла тез үйрөнөсүз. Даватка чыксаңыз тез бекемдеп аласыз. Алла Таалам товфик берсин баарыбызга. Эки дүйнөдө бактылуу болсун. Роббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.